Интернет бүткүл телекоммуникация тармагы. Анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүү маалыматты сактоону жана алмаштырууну ишке ашырса болот. Интернет үйүңүздөн чыкпай туруп, ар кандай маалыматтарды табууга, кино көрүүгө, музыка угууга мүмкүнчүлүк берет. Азыркы учурда интернет аркылуу сиз өнүгүү багытындагы ар кандай курстардан өтүп, үйдөн буюмдарды, кийимдерди жана башка көптөгөн буюмдарды атайын сайттардан заказ кыла аласыз жана сата да аласыз. TikTok. Бул ошол эле интернеттин заманбап жаңы эле чыгып, элдин арасына аябай бат таркалып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган тиркеме. TikTok 2017 жылы iOS жана Android үчүн Кытайда ойлоп чыгарылган. Негиздөөчүсү Чжан Имин. Ал 1983 жылы Кытайда туулган. TikToктун программалары боюнча айтпаса да сиздерге маалым. TikTok бул сиз үчүн көңүл көтөрүү, убакыт өткөрүү максатта ар кандай видеолорду таап көрө аласыз. Чыда калса, өзүңүз каалаган стилди тандап, видео тартып жүктөй да аласыз. Кыскасын айтканда, сиздин экономикаңызды көтөрүүчү тармак катарында болуп, сизге кызмат кыла алат. Бул сиз үчүн аябагандай сонун шарт. Мындан башка пайдалуу жактары мен таап көрө албадым. Азыркы жаштар TikToктун кулу, азгыргы болуп калды. Ачык эле айтуубуз керек, жаштар десек эле артынан уул кыздарыбызга үлгү болчу чоңдорубуз да калышпай калды. Уят, намыс кайда калды? Биздин урпак эмне болот? Ата-бабаларыбыздын таштап кеткен ыйман тарбиясын аманатты толук жеткире албадык. Бул биздин жан дүйнөбүздүн дефицит болгон ыйман тарбиясы эмне? Шамчыракты өчүр. Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин назары түшпөсүн. Бул эмне деген сөз? Ким айткан бул сөздү? Аялынын көлөкөсүн кызганган ким? Эмне деген даанышмандык сөз? Бул пайгамбарыбыздын күйөө баласы Али. Чет мамлекетте туураймын деп алардан ашып кеттик го. Аллах сага жакшынакай дене, жакшынакай фигура берди го. Ошону сен күйөөңө көрсөтпөстөн арам көздөргө көрсөтүп кыянат кылганың ушул. Эркек боюнча сыпаты менен кала берет, качан ал маанисиз ырдап бийлегенге чейин. Умар. Мындан жыйынтык. TikToктун азгыргына, арам акчаларына, оңой оокатка кызыккан кыргыздын баатыр жигиттери ырдап, бийлеп чыгып, эркектик сыпатын жоготуп коюуда. Мына чыныгы өлкөбүздүн жаштарынын ыйман тарбия дефицити. Ыйманыбыз, тарбиябыз болбосо, анда өлкөбүздүн өнүгүп ийгиликке жетиши бул болбогон жорук ойлор. Балдарыбыздын алтындай болгон убактысын алган желмогуз TikToкту жок кылып, андан тыйып ыйман тарбиясын үйрөтөлү.